9-декабрь Ош шаарында ачылган азырынча эң чоң деп эсептелинген глобус соода борборун барып көрүп келдик. Аябагандай чоң, Россиядагы мега ашандар сыяктуу эле, анын ичинен издегениңиздердин бүт баарын таба аласыздар. Болгону гана чоң-чоң кийим-кечеден башкасын. Бирок ич кийимдер, байпактар жана башка майда барат нерселерди алсаңыздар болот. Андан сырткары идиш-аяктар, кол арчы-чачыктар, оюнчуктар, шириндиктер, тамак ашка керектелүүчү бардык продуктылар, суусундуктар, жашылча жана жер жемиштер, эт жана сүт азыктары, ундан жасалган нан азыктарынын көптөгөн түрлөрү, торттор, даяр болгон салаттар жана башка ушул сыяктуу азыктардын бардык түрлөрүн таба аласыздар. Болгону Россиядагы соода борборлорундагыдай даярдалган азыктарды ошол эле жерде олтуруп же туруп алып жегенге орун жок экен. Биз бааларын салыштырып көрсөк, башка жактагылардай эле, мисалы базар баасында экен. Дем алыш жекшемби күнү келгенибиз үчүнбү, айтор кассаларда элдердин тобу көп болуп жатты. Экинчи кабатына көтөрүлө турган эскалаторду жаап коюшуптур. Азырынча иштеп башташа элек окшойт. Угушубузга караганда, ал жак балдар дүйнөсү деген аталышта атайы жалаң жаш наристелерибиз үчүн ыңгайлуу ар кандай оюн-зоок, кичи аттракциондор болот дешүүдө. Кандай болгон күндө да биз аябай кубандык. Ушуга окшогон чоң соода борборлор Ош шаарында дагы да көбөйө берсин. Ош шаары гүлдөп, өркүндөп өсө берсин демекчибиз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, эгерде ушул соода борборду көргөн болсоңуз, анда өз ой пикириңизди сиз да калтырыңыз. Саламатсыздарбы интернет көрүүчүлөр? Бүгүн биз Ошто жаңы ачылган глобус соода борборуна келдик. Азыр көрөбүз, ичи кандай, шарты кандай. Бул жака экинчи этажга чыккан эскалатору жабык турат, азырынча иштебейт экен. А бул биринчи этажына кире бериш жери, кирип келатабыз. Бүгүн дем алыш болгонуна байланыштуу элдер аябай көп эле экен. Бул соода борборунун ичинде үйгө керектүү сиз издегендин баарын тапса болот. Товарлар аябай көп болгондугуна байланыштуу, эгерде көп келсе элдер өтө турган аралыктары ыңгайсыз эле абалда болот экен, коляскалар менен батпай. Бул жак нан саткан бөлүмү экен. Бул жак кухня. Бул бөлүм торттор бөлүмү экен. Торттордун баасы 389, 364, 417 килограммына, ордугуна, салмагына карап баалары ар кандай экен. Бул 547 сом. Эң үстүнкүлөрү 717 сомдук торттор да бар экен.